Ашпоздордун сыры болгон соустар жөнүндө ушул видеодо айтып берем. Биринчи бул соус терияки, муну мариновкага колдонсоңуз болот, салатага колдонсоңуз болот. Ошондой эле жанагы балык же эт бышырганда сыртына мындай кызыл түс бериш үчүн дагы колдонсоңуз болот. Салатага колдонгонуңузда мунун бир аз таттуу, кычкыл даамы болгон үчүн салаттардын даамын дагы да жакшыртат. Соевый соустун ордуна ушуну колдонсоңуз жанагындай салаттардын түсү дагы өтө өзгөчө болуп чыгат. Эгерде бул соусту үй шартында жасайм десеңиз, сууга крахмал, бир аз соевый соус, бал, туз, ошондой эле шекер кошуп койсоңуз, ошол кайнатканыңыздан кийин терияки соус болуп калат. Кийинкиси sweet chili соус, бул көбүнчө жашылчалар менен тоок балык менен жакшы айкалышат. Азыркы тренд болуп аткан хрустящий баклажан салатына дагы ушул соус колдонулат. Эгерде үй шартында жасайм десеңиз, анда бул жака полугорки перец, калемпир, шекер, туз, ошондой эле крахмал кетет. Ошол менен бул соусту үйдө кайнап жасасаңыз болот. Дагы бир салаттарга өзгөчө даам бере турган соус бул шрирачи соус. Японский аябай даамдуу салаттарга кошосузбу, соустарга кошосузбу, ошондой эле маринадтарга кошосузбу, аябай сонун даам берет. Дагы бир менин эң сүйгөн соустардын бири хойсин. Бул көбүнчө эттердин сыртына корочка, кытыраак даам бериш үчүн стейктер менен жакшы айкалышат. Сөзсүз бул соуста колдонуп көрүңүздөр, силерге жагат. Дагы ушундай видеолорду байма-бай көрүп, пайдалуу маалыматтар алгыңыз келсе, анда Telegram каналга катталыңыз. Каналга катталуу үчүн комментарийге даам сөзүн жазып коюңуз.